мектеп, бала бакча, анан жай тургундардын үйлөрү дээрлик баары күйгөн, алиге чейин өртөчү элек. Кыргыз элиге миң рахмат. Ушунчалык колдоп атат. Бирдиктүү экен. Сабыр кылыңыз байкем. Буюрса, эл сиздей моундай баткенде жабыркаган инсандарды унутта калтырбайт. Кайрат кылыңыз байкем, баары жакшы болот. Bir ay алдын апамды узаткам бетти. Апамды ham ушинтип алып качып алып кетип жүрүп машинам бар эле. Жерлерин алып качып алып келип, акыры апам апарып тышагылаш кеткен. Алып келгенбиз ушул жерге. Шетте көңүм апамды. Бирок мен кетпейм же болду. Жүрөк толуп бүттү. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдын. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Баткен облусуна караштуу жанагы Достук айылында турабыз. Өзүңүздөр көрүп турган бул жактагы мектеп, бала бакча, анан жай тургундардын үйлөрү дээрлик баары күйгөн, алиге чейин өртөчү элек. Ошол жакта үйлөр турат. Эми бул жагы, бул тарабы баары бир 150гө жакын жалпысынан кожолук бар экен бул жакта. Андан сырткары мына бул жагы, бул тарабы дагы тетиги тоонун ылдыйына чейин экен, чек ара кыргыздардык, ошол тоонун тушунда. Бирок ошондон бери баардык үйлөр моинтип өртү дагы деле күйүп турат да, бул жакта чөчү элек. Биз азыр сиздерге ушул Достукта кандай болгон акыбал, эмне болгон, бул жактагы жашоочулардын көзү менен, сөзү менен сиздерге айтып баяндап беребиз. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Наргы заправка айылга кире баштады уже азыр. Мына айыл башталды заправканын алды. Азыр үйлөргө жакындайбыз. Мына үйлөргө жакындадык. Бул үй кимдин үйү болот? Камил деген Буратанын үйү эди. Камил дегендики? Күйүп калып турго бүт, Күйүп калды бүт. Мына эч нерсеси калбай күйүп турго, Мына бул көчө дагы. Бул кимдин үйү болгон? Наргы Гали дегендин үйү. Наргы Ибраим дегендин үйү. Көчөдө бар үйү да. Мына үй бүтүп атат азыр. Танка азыр могу астын карап турган да, Муну крышкасыбы? Бул чин адамдар мынча тери алган, тери алып кетип. Сөөктөрүнбү? Мынча Эч нерсе калган эмес да, танкада. Бүт күйүп бүтүп тур да. Бир эле танка болгонбу ошондо? ВМП ГТР болгон, аркада болгон. Аркадаш, наркы аркы позицияда болгон. Эки жакта бар да.
Ар жағы да пост бар Тажикстан, бұл жағы да қалды, Тажикстан. Жүрө барсак болобу же алыспабыз? Баршасында көресіңдер. Бұл жақтан балдар атышып өте көйіп кеткен. Ар жақтан да келген, бұл жақтан түшкен. Балдар атышып барып, жолда уже құлап кете берген балдарчы. Анан бір сержант ранен болған. Ал сержант солдат көтөрүп алып туруп, ар жака чейин барган, көтөрүп. Ал сержант айткан, мен болбой калдым уже, болду. Мени таштап кете бер деген. Таштап кетип, атышып барып, меге мектепке кирген, көрдүңбү мектептин? Ошол жерге кирген, ошол жерден курчак уралып калган. Анан бири Ураев деген капитан бар эле өзүнчү. Ошон ок тийгенден кийин ал эки гранатаны ачып туруп күтүп турган келгинчечи. Тажикте кирип келгенден кийин гранатаны коюп берген. İçindeki болгон адам бардыгын алып кеткен. Ошол жерде заставанын замполити ошол жерден, начальник заставасы ошол жерден каза болгон. И аркы уже эч нерсеси калбай калганда колуначы өзүн өлтүрө эле десе дагы прапорщик. Ошол эле пленге ошол жерден чыкты. Тажиктер аттан танканын стволу бул жакка келип түшкөн. Бул дээрлик бир 30-40 метргедей аралыкта. Сончолук катуу удар болуп жарылган экен да. Анан мына снарядты караңыздар, бул жакта ушундай келип бул жерге түшүптүр. Mo чачылган, көрдүңүздөрбү, могу жакта чачылып жаткан. Ушунчалык майдаланып, мындай чачылып кеткен. Бүт ушундай. Мына окторду караңыздар, бул жерде. Мынанда октор турат. Тоонун бети бүт эле мындай таштай болуп жайылып. Бүгүнкү күндө ушундай акыбалда турат экен. Тияка чейин учуп кетиптир да. Ушунчалык бийиктикке жарылыптыр. Мына бизге аскерлер дагы өйдөгө чыкпоону суранып атат. Бул жактан баягы видеодогу танканаты бакырып аткан тажиктер могу тоо экен да. Танканат. Олчу айтса булар биринчи үстү менен келген да, бул жак менен келген. Наркы кыр менен, Кыр менен келген дагы бул жактан РП гранатаны бул жактан танка келген. Бул танка экинчи танка менен бул жактан бой алып бараткан да. Анан кийин жетишпей калганча бардык жактан келген. Биринчи ошо РП менен соккон танка күйгөн, аркасынан танка менен дагы берген, жарылган да ичинен. Негизи мына ушундай чек аранын өтө кооптуу жери бүгүнкү күндө ушу Тажикстандын аймагы экен. Ушул жакка болгон биздин армиянын жүрөгүн ушул жакка уюштуруу бүгүнкү күндүн эң маанилүү жагдайына айланыптыр да. Аты жөнүңүз кандай, аксакал? Менин атым Асан, фамилиям Алимбеков. Отчеством Абдулла Кимович. Могул менин үйүм. Бул жер тоногонда кийин кайрадан күйгүзгөн. Манеке меме түшүптүр баягыда. Снарядпы? Чоң меме, жок болуп кетиптир го. Кайсы жок болуп кеткен? Талды көрүп атасың. Талда күйүп калыптыр, э? Ооба. Ол жер көкния иде. Кайер көкния? Мына ол. Жака барбайда койгон кооптуу деп барбайда. Кооптуу деди? Ол көкния. Анан бул верандардын үйү иде, асты подвал иде. Наркы конок үйүбүз. Кайсы конок үй? Наркы мына турунда турбайбы? Түтөп жатпай ошо. Мына веран неме, подвалыбыз неме. Чөтө подвалда да бир немке күйүп атат. Анан могул өз жашаган дагы үйлөрүбүз. Басканга болобу bu жака? Монактан эле бата берет, мындай шетинен. Монактан батты. Ушул үйлөр. Мына азыр деле түтөп атпайбы? Ооба, түтөп жатат да, ушундай түтөп жатат. Мунун ичинде эми азыр кооптуу десек тийише албай атабыз да. Нелер бар эле? Могу жакта нелериңиз бар эле? Вот подвалда баягы варенье тигинде кышкылтын камы бар эле да. Мына газ баллондору, могул жерде газ баллондор инструменттер бар. Жарылганбы, не? Жок, билбейм, жарылган эмес окшойт. Могул жерде баллондор, машинанын баллондору бар эле. Дискас турат да бирок. Баллон бар эле.
Анан Мына жагыңыз түтөп атат дагы деле. ооба. Мол жер конок үй. Сырткы ичке болот да. Ол залга кирип турам, бияк кирип жебедек. Бирокта эми айтпайлы өтө дүйнөнүн баары ушул жакта эле да. Нелериңиз бар эле? Диван, шкаф, шифонер тигиндей. Анан келин өз неме буюм сеттер бар эле. Телевизор бар эле. Кухняда холодильник бар эле, чоң российский. Мына үйдө да холодильниктер бар эле. Мында 2 үй. Мынасы сырткысы, ичкиси. Бул жагдан немеси бар. Мындай азыр ойлосом эме эшиктерин да алып кеткен окшойт да, жок да. Ол жерде Эшик көрүнбөйт го, чын эле бирде эшик. Ооба, эч нерсе жок. Негизи эле бардык эле жерде эшик көрүнбөйт го. Күздөр асыруу көрүнөр, кастроль турат. Кастроль? Кастроль калып турат. Ошол жерде духовка турбайбы? Ооба. Ол турат экен. Ошо күйгөндө эми жок болгон бул. Бул жакта да сеп бар эле, бул жеринде да. Анан тамдын башындагы 1-2 моңго темди тамдын башында эле. Ана кир машинада бирөөсү киргизия деген там башында. Булар түшкөн буяктан. Албетте каптыр эмес да. Чөгүн каптыр да бул. Бир чөгүн калыптыр да, мына чөгүн, Тазик калыптыр. Бир гана тажиктер алып кетпеген, мына ушул гана чөгүн калыптыр да, ушул аксакалдын үйүндө. Андан башка баарын тежиктер урдап кеттиптир. Андан кийин өрттөп, мончуп күлүн сапырып таштаптыр асманга. Эми кандай болуп атат аксакал, сиз оюңуз кандай эми? Не кылайын деп атасыз сиз? Эми биздин оюбуз туулган жердин топурагы алсын дейт го. Дагы деле ушул жерге үй салайын дейсизби? Үй салып, биз да кооптонобуз. Ойда калдык негизичи. Негизи эми жүрөгүңдө өзүң туулган жериң да. Эме кылып жардам болуп, эме кылсак шу иттерди бүтүрүп. Кайра эле үй салып, кайра эле жашагыңыз келет. Жашагым Кантип качып чыктыңыз эле? Ошол күнү кандай болгон? Эртең менен намаз окулдук. Намаз окуп келсек эле Кайткан окудуңуз намазды? Мечитте окуйбуз да. Буяктагы мечит? Ооба. Ошого тараталып, анан мен айттым, убакыт болуп каптыр, кемпер. Не кылабыз десе, чет эл окуп ала бериңиз деди. Болуптур деп намазды окуп эле турсак, бир маалда ошо Басаркандын баласын жөнөттүр. Тез чоңотаңдарды айткан. Чыксындар, кеттик, эл чыгып атат деди. Биз укпай калган экенбиз. Анан наркы үйдө балам жатат эле, тур дедим. Тургузуп шат чыктык да эле. Үйдө кимдер бар эле? Мен байбичем, анан чоң балам бар эле. Анан кичиги немеде окуйт да, Бишкекте. Ол жок эле. Анан кыздар эми турмушка чыгып кеткен. Неберелер аякта эле. Ошо менен чыктык. Барсак элдин баары уже баягы Пергалдан түштүңөрбү? Ооба. Ошол жака жеткен экен. Адам баары элге кошулган, кайра кеттик да ошол менен. Анан Кызыл Белге түшүп атканыбызда Кызыл Белден качкыла ол жакта эми уже снарядта жарылып атканыптыр да. Анан биз ошо каналдын боюнда адыр-будыр жолдор менен Баткенге чыктык. Жөөбү? Жок, техникалар менен. Адамдар. Ошол менен чыктык да, ошол менен берги жаңы жер менен мемеге өтүп кетебиз дедик. Халмен жака. Ошол жака барсак, ал жакта дагы башталып да жол жабык. Анан кайра мына Кара Токой менен Сокуттан өтүңөр. Ошол жака салдык да. Кара Токойго барсак, жакшы Өзбекстандын правительствосу уруксат берип, элди документи жок эле. Карабай эле жазып өткөзүп атты да. Ошондон өттүк. Балдарды, коңшуларым аларды Кызылкаяда жал деген жер бар экен. Ошо жалга апарып жайгаштырдыңыз. Эмилажы деген бир бала бар экен 80-жылкы. Акалар, мынагында жашай бериңиздер деди. Мен кыргыз элиме абдан сыймыктанам. Шунчалык күйүмдүү, бирдиктүү экен да. Сабыр кылыңыз экен. Буюрса, эл сиздей мондай Баткенде жабыркаган инсандарды унутта калтырбайт. Кайрат кылыңыз байкем, баары жакшы болот. Могу
Кыргыз элиге миң рахмат. Ушунчалык колдоп атат. Буягы Ысык көлдүн дагы балдар. Тууган уруктары баардыгы жалдап атат, эмелер. Эми şu жети областын бар кыйылы колдоп атат. Рахмат шуларга. Мен бекерге жети област деп айткен. Жетинин бири Кызыр дейт, ошолордун немеси болду. Элибиз жакшы чыгып кеттик. Баары жакшы аман эсен. Аман Башыңыздар аман болду. Эми мал Ал мүлк жүзү жок. калды. Мал мүлк. Кара мүртөс, кара ниет, Ооба. тежиктер бул келишинде бүт баарын кырмак экен эгерде сиздер жетишпесеңиздерчи. Ооба, ошентмек экен. Кыргын салмак экен. Ооба. Азыр мына миң өрттөгөн уксак ишибиз атышат да, биринчи группадагы инвалид экени жайында атып эме кылып кеттир деп уктук да. Не, үйүндө калган бекен ал? Үйүндө эми биринчи группадагы экен. Баса албайт. Жо, мурунку дайыда ойлогондо, анда ушундай болду деп кайта токтойт экен да. Анан Айтты, эми өлтүрүп кеттир да дедим. үйүндө калып кеткен да. Ошондой окшойт. Ушундай укалар. Айла жок. Тагдырдын башка жагынан тагдыр көрөт экен. Канча жылда салдыңыз эле ушул үйдү? Бул негизи мен үйдүн эң кичиги. Атаңыздан калган турбайбы? Атамдан калган Мурас. Мурас да. Өзү биз 7 тууганбыз. 5 агам, 4 агам, 2 эжем бар. Эң кичиги мен. Алар бар ар жакта. 2 агам Раматан өтүп кеткен. Мугалимде 2 өткен. Бири Ошто өттү, бирөөсү менен. Эми ушул жашап атат, эми ата жайыбыз таштагым келбейт. Кандай болсо да Кеттиңиз келбейт. кеткен келбейт экен да. Туулган жер топурак алтын, киндик кан тамган жер деп, э? Ооба да. Демечи, ошо качып чыкканда нелерди алып чыктыңыздар? Биринчи колуңуздарга не кирди? Нени алып жетиштиңиздер? Мен негизи эчтеке алган жокмун. Өзүмдүн мугалимдиким сумкамды алдым. Тоба кылып. Ошол да. Анан келинчегиме документти алдыңбы десем, алдым деди. Болду, кетти. Ошо документ алып, береке. Акча алып чыктыңыздарбы? Акча биз акчаны мынча үйгө койбойбуз да. Билбейм, акча билбейм, аны келинчегим билет. Ошо мен өзүм Самаркандикте иштейм да. Аны бир жумада бир келем, келинчегим бетинде садикте иштейт. Кандайсың десем, ушундай болду. Негедир кетким келбей, анан үйгө келип бирге жаттык үйдө бала чака менен. Эртеси эле ушул иш болуп кетти. Түшүнбөй калдык. Монойте биздин чоң сандыгыбыз бар эди. Ичинде шалы, өрүк, будай, эми кыштын камы да. Бул жерде турчу эле? Ушул жерде тур. Ол жок өзү негедир. Мына үстүндө шипырлар. Мына күрүчтөр мыналар, Ошондой ошо. Күлү калыптыр го мына. Мына сандыктын эмелери, мыктар. Мына эшик окшойт, а? Зымын. Эми буюрса эл сиздерди мондай кырдаалда калтырбайт, буюрса кыжалак болбоңуздар. Теледе көрүп аябай сүйүнгөнмүн мен. Биздин Кыргыздан чыган жигиттер ошондой. Мына тооктордун жатышына карасаң. Ой, ата тоокторду атып таштаган да? Мына 2 тоок өлүп жатат. Мал жандыктарын да атып таштап кетиптир дейт го, Мал жок. Азыр булар каякта ээси? Азыр эме Баткенде жүрөт, Ноокатта бар, ар жерде келди. Мына өрүктөрдүн чачылып жаткандары. Өрүктөрдү алып кеткенде мен көрүнгөнү. Кашыган да булар да? Кашыган ооба, мына. Ушу Өрүк. өрүктөр менен кашыган көрүнөрү. Ташып алып, анан кийин күйгүзгөн да бул жакта. Бул турган эле факт да. Ушул жеген тешип чыкса экен ошол. Тежиктердин эмесин кексегин. Адам мисалы ошол көчөдө биринчи үйдө ушундайды эшигинин алдында жайнап атат, 2 мишоп төгүлгөндөй турат. Ошонун аркылуу. Арка басмадык го. Жактан бас. Аяктарда үйлөр, ошол катарда үйлөр бүт кетиптир. Көрдүк. Эми не кылыш керек, сиз кандай деп ойлойсуз? Муну кантип мындай нерсе болбойт эми.
Bunu men oyumda, жекече өзüm oyum, ушул жерге Кыргыз армиясынын күчүнү өтө күчтөндүрүш керек. Анан мына чек аранын сымторлор тартып кандай болбосун да. Баягы Өзбекстанда казып туруп немек болсо, ошондой сымторлор тартып таштабаса болбойт да. Дагы да кайталанышы мүмкүн. Капсызда эми мына карасаң, наркы бетте жогон бир көрүнүп турат да, мында алаканга салгандай. Бул жакта ал жакка алаканга салганда көрүнөт. Алар Биздин аскерлер аткан жок бул жакты. Атпаптыр, таза турат да. Биздикилер только коргонгон да, менимче. Коргонгон, атканы кетти. Аса аларга да эле тиймек да. Бул мусулмандын кылган иши эмес экен. Мусулман мынчалык кылбайт да. Куранда эми жазылган экен, мусулманга тийсе, бул акыретте өзү өтө жоопкерет деген жери бар экен. Тежиктер булар, тежиктер ал бекеринен тежик деп айтты аларды. Ошондой экен да. Ошондой экен. Көрөзөтүнөр мамактардын барып көрүп видеого тартып алгыла. Өрүттөр, вареньялар жатат. Мына ошо мен жалал бөлөмүндө подвалда эмелер варенье кышка даярданган вареньелер турат. Жарылып кеткен. Жарылып кеткен. Скелет турат да. Күйүп калды. Бул ким машинасы муну? Муну мен биле албадым. Усман. Ким машинасы экен бул? Я. Военныйлар машинасы беле? Баласы менен мектептегиби? Залогы берди, о бир бала военныйдын аял булардан залогтан беттен алып чыккан баланын күйөө экен да машинада ошо машина. Жана машинанын ичинде каза болуп калганбы? Бул машина жүрбөй эле турган машина болгонбу, кандай? Жүргөнбү? Мына бияктан да атыптыр Билайн компаниясынын связын. Бул машинада кимдер болгон дедиңиз? Кимдер болгон билбедик, военный болгон. Бул жерде ушул азыр Достук айылындагы мына Молдо Нармат деген көчө болгон экен. Ошол жана Абдышүкүр Нарматовдун чоң атасы. Ошонун атында көчө экен бул жерчи. Дал ошол могул шитти атып, монтип жыгыртып таштаптыр. Бир 10 күн алдын бетте мен кызымды чыгарганмын той кылып. Жерденби? Шерде той кылып үйлөр как болон абот болгон. Көрбөйлү жүрүңүз. Мына снаряд турат могу жерде. Менин атым Шайдулаев Усман, ушул Достук айылынын тургуну болом. Ушул жерде 15 күн алдын кызымды чыгарганмын. Той кылып кызымды чыгарганмын. Үйлөр буюмда ошол боюнча калган. Мына азыр булар ушул кылганы ушул. Тажиктердин кылганы ушул болду азыр. Мына коңшум үй ham күйүп жатат полный. Түтүн өчөлөк экен дагы эле. Чымжа өчөлөк нар коңшумдук өчөлөк турат чымжасы. Демечи. Бул ошол күнү сиз кандай кылып качып чыктыңыз эле? Мен жайлоодо мал багам да. Жайлоодо мал айдап келгенмин көчүп. Кайсы күнү? Ошо уруш күнү келгенмин. Буяка түшө алган эмесмин. Мал алып ояка айдайт элем да Баткенге. Үйдө эч ким жок беле? Үйдө чыккан качып. Келинчеңизби? Жок, келинчек эмес, кыздар балдарын алып чыккан да. Берде той кылганда келип той кылып, өзүм көчү жайлоого кеткенде мелдим мал багат элем. Ошол жайлоодон келген малда башталып калган, буяка түшкөн эмеспиз. Мал менен ошол жакта тоодо болгонсуз, Тоодо түшкөн малда башталган. Мына наргысы болсо коңшу акамдыкы, өзүмдүн тууган акамдын үйү. Анаргы коңшумдуку. Кастасы үйлөр болуй жок да, коңшулардыкы ham. Достук айылынын үйлөрү жок. 70 үй кетиптир деп атышат, Полный жок, кыскасы. 70 үй кожолук болсо бардын үйүн ушундай калган.
Мына ошол акыбалда кылган. Эми не кылайын деп ойлоп атасыздар эми? Эми мен бир өзүмдү минениям, элдикин билбейм, өзүм минениям. Атам жашаган үй. Жашайм деген принцибим бар да. Ушул жерде жашайм, Кудай кылса, кетпейм мен. Балдарым кетиши мүмкүн, мен кетпейм. Ата конушу. Ата жайды ташаш кыйын нерсе бул. Эмисиге кетпейбиз, Кудай калса. Кетпейм деген оюм бар, точно эле бар. Кетпейм мен. Ата жайды ташагым келбейт. Туулган жерим, ата жерим. Коопсуздук ойлонпойбу? Ойлонтпойт, мага уже болду. Сыйлап бүттү мен өзүм оюм. Балдарымды ойлонтуп, коопсуздугун ойлойм, өзүмдүкүн уже ойлобойм мен. Сыйым кетти уже, болду, бүттү буларга. Сый ушунчалык. Мынчалык болбойт деп ойлогом мен. Булар мынчалык кылды, коопсуздук мага кызыктырбайт уже. Балдарымдын коопсуздугун сактайм, өзүмдүкү разница жок уже. Болду, элдикке кирип калдык уже, болду. Шеетти коргойм деген оюм бар. Канча жылда салдыңыз эле үйдү? Муну атам салып кеткен, жаңы кылып. Ошого ичим ашып, ата жайды ташагым келбейт. Онун бир 15 күн, 10 күн алдын той кылсам, онун бир ай алдын апамды узаткам бетти. Апамды ham ушинтип алып качып, алып кетип жүрүп, машинам бар эле. Жерлерин алып качып, алып келип, акыры апам апарып тышагыла шейт кетет. Алып келгенбиз ушул жерге. Шетте көңүм апамды. Бирок мен кетпейм уже, болду. Жүрөк толуп бүттү. Кызыктырбайт уже булардын эмеси. Булар бизди кетет деп ойлойт. Мен кете турган адамдардан эмес эми. Коргойм деген менен бар да эми өзүмдүкү. Эми ырса калдырбайбыз да калса. Кайта бул неме кан сайын дух берет экенчи. Адамдар корксо бизге дух берип атат. Мына көрүп туруп, мен дух алып атам да булардан. Кетпейм, Кудай калса. Балдарымды чыгарам, ол аччык эле балдарымды чыгарам эттим. Башка жакка эвакуация малда чыгат. Келген малда келинчегим менен жашайм, аялым менен. Аялым бирок үйлөнүп калган, кыздарым, балдарым үйлөнүп калган буларга. Кача турган. Мынтыктын кылса кетмейсиз раз. Эвакуация деп качан команда болот, чыгабыз. Кайт десе кайтабыз. Военлерге баш ийебиз. Себепти өз военлер айтат да, эвакуация дейт, эвакуациялабыз. Үйүңөргө келип жашагаласа жашайбыз. Шол беттен. Бирок менде дух өлбөйт. Канча уул, канча кызыңыз бар? Менде 2 уул, 2 кызым бар. Катта кызымды чыгардым. Катта балам службаны кылып келген, Москвада иштеп атат. Бирок балама мыжданып, азыр кичине балам Ошто окуйт эле. Звонок кылып кандай деп атат. Булар эми туулду. Мен атасы болуп кантип кетем, мен кетпейм мен. Мен кетпейм, мен ошо бечара кандай жаш берсе, солдаттар жаш берсе, шетте. Каякта апалар келип биздин айылда жаш кан берип атат. Биз анда каса турабыз, эми болду, болбойт бул. Олар биздин балдарды жакшы көрсөк, ошо ата эненин балдарын жакшы көрөт, ошо балдарын. Аскерлер, Аскерлерин жакшы көрөт. Менин оюм депутаттардын айлыгын көтөрбөй, депутаттардын айлыгын ушуларда кылып коюш керек, 70 000 кылып коюш керек. Ал депутаттар жакында эле айлыктарын көтөргөн аларчы. Кече жакында согуштан бир 10-15 күн мурда айлыктарына кошумча киргиздик деп кудуңдап курсактарын челейт. Буларды көтөрүш керек. Себеби бул балдар өзүм ата энебиз да. Мен азыр өлө эле келе ушундай толкунданып атам. Олордуку бечара көрүп кайсыл жерден келген, Кыргызстан ар күл болуп калыптыр го тиги. Ар бурчунан келген балдар. Танканын ичиндегилер. Жаш 2 күлү ачылып аткан балдар булар уже. Кыргызстандыктарга рахмат, эми эл бар. Эми Кудай калса коргойбуз аша элди. Ушу жерге тургузам деген оюм бар. Кандай болгон болсо шетиге тургузам, үйдү шетте жашай берем. Бизде мындай кач десе качып коебуз, жадамга келсе жадамга келебиз. Туруп беребиз да, эми болду, башка вариант кылбады булардан. Биз мынчалыкка барган эмеспиз да, нече уруш көрдүк. Мынчалык тынып, мынчалык бизди не кылып кетет деп ойлогон эмеспиз. Мурда бул тежиктер менен мамиле кандай эле элде? Азыр мен эмнеде мындай ыр болуп атат? Кайра ушундай, кайра. Не себеп болушу мүмкүн? Буларды мисалы үчүн биз мына айыл барма, этте бир 6000ден ашык айыл жашайт. Барды келди жакшы болуп жүргөн булар менен.
Bularda sal gümen kamırak da. Gümen aslında mana öyle sol kol jağızda. Mana yerden narağıda. Niye alacak? Bu yağda taşlar var, buların dağı nimesi bölük da. Özlerçe bular şaharga jakın. Mamilesi bölük, bular sal dağın bölük. Afganistan'da. Şahardaki men rayondaki da elindeki bölük da karakteri. Bir şeyde tulgamız biliyoruz. Bular bizdi tanıyıt. Mana uy kimdik ekenini bilet. Mana uy kimisi bular bardı gayılda kança uy kim yaşayıp polni bilet bular. Bizden biliyoruz. Alardın üylerin. Onların üylerin köynükünü tanıyız, öz tengli dostlarını tanıyız, taşlar. Dostlarınızlar var bile? Biz tengiler barlar şolar. Nima baylanış bulup? Ya baylanış bolbaydı bularda. Nege? Bularda vahşi baylanışpaydı. Bularda pasushka koyup koydu da boydu bularda baylanış. Uruş başlagandan beri bulardan baylanış yok. Bizem kirbeyiz, olar hem kirbeydi. Şondoy. Emi atajayı taşaş kıyın dese de. Atajayı taşaş bulu oңой emес. Şakta kindik kan tamsa, Ona misal için şu Abşy Şakir akamızdan aytdı o şol. Жақсы berip koydu. Malını jetkizip koydu onlarga. Kısqасы şu yerде жашайбыз. Taşatkan dele hiç nerse kalbaptır bu yerdas. Emi turguzуп берсе жашайбыз. Анан бетте misal için hazır bu bet ketip kalsak biz ketip kala berебиз оңойло. 3 yıldan keyin Kızıl Belge çıgat. Kızıl Jol turat, ol ayılga çıgat. Olar hem прекрасно bilip turat bu ayıldagılar. Onça bilgenler kelip sıylap atat Batkende. Жүрөбүz. Nakta çegaraçı sizler eкен da bu жерде. Көрүп туруп кече айтканда биз буларга неме да живой мишен. Булар бизди колдонуп туруп, военлерден тынчты берет. Азыр биз кетсек булар бетте эле абайт да, мындагы барып туруп көлгө барат. Биягы көлгө чыгат. Асел келген жолдон биягынан көлгө чыгат. Биягынан Кызыл Белге барат. 3-4 жылдан кийин кете берет ошентип. Биз кетпейбиз. Биздин айылдагылар баары эле менен нерсе кетпей турганбыз. Кайта тургузуш керек да. Булар биз канчалык өнүксөк, булар бизди жаман көрөт. Бул өзү ошондой заман экен. Манетте биз бирлерин бир чабып, бир гүлдөп, дарак-барак тиксек, техника узактан чакырсаң, военлер киргизбей коет. Оботту каалабайт да, кыргыздарда обот кубасын дегендей кылып коет да. Ha, bu çegaradan ötküzbөйбү техникаларын? Жок, Тажиктан бияктан узактан келет да, Баткен узак го. Бияктан жардам театрын алсаң, военлер өткөзбөй коет. Кыргызга кирбей. Шаар бетти гүлдөтпө дегендей кылып коет да, бияк биздики келечекте деп коет. Келечекте кетпейбиз беттен. Кетиш мен үчүн өтө оор да. Биз кетсек болбойт. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде тетиги жолду тосулуп турат. Ошондон нар жагы тажиктердин аймагы экен. Баягы ызычуу тиги тажиктердин басмачылыгы болгон башталганда дал ушул аймактан анан достуктун наркы тарабынан эки жактан курчоого алышып бастырып кирген да. Ошол учурда элди аскерлер коопсуздугун эвакуациялап элди чыгарып, өздөрү ушундай курчоодо калып кеткен ушул достукта. Андан ары баягыдай колго түшүп, ошол жактан жардырышып, атышып болгон күчүн ушул жерден биздин аскерлер көргөзгөн, бирок биздин аскерлердин мындай өлчөмү, курамы аз болгондуктан булар көп санда чыгып, тиги биздин чегараны да басып алган да. Аты жөнүңүз ким? Курбанов Имарбек. Имарбек байке, ушул мына достуктун чегарасында турабыз. Бул жерде Тажик менен Кыргызстан чегарасы. Мына ушул жерге тамак ташыйт турбайсыздарбы? Канчадан бери ташып келетсиздер? Только обед ужинди биз алып келип атабыз. Завтрактем өздөрү сухой паек бар экен, пока жеп турат. Так ашып, кечке шорба алып келебиз, же ыстык алып келебиз, ушинтип ташып атабыз. Аш тартып коюңуздар, эми биз ушундай. Кана. Эмне тамак алып келдиңиз? Аш? Машалла. Мына өзүбүздүн аскерлерге кызмат кылып аткан жигиттер экен. Чоң рахмат. Ийгилик. Чачыратып басыпсыз ашты, өзүңүз басыңызбы? Өзүбүз. Былтыр деле элдерле баккан болду. Жумбай тамак. Атышат эле тамак жеп атат. Кызматташка. Жигирип кеп кетербиз. Кулактар бизсин эми. Ошондой кулакаласы тынчып кетсе дагы бир майрам кылабыз эми. Сиз атыштыңыз да бuyakta. Негизи местныйлардан аскерге алыш керек да буякачы.
Bize o aytpayбы. Men azыр 20 adam içinde men barmын да өзү. Biz 20 adam meseleler имебыз. Имебиз бар, оружие бербей жатат да бизге. Сиздер бул жерде кайсы жерде кандай бүт билесиздер да? Билебиз жолду, полный билебиз. Кайсы сайда булар турат. Mo to'lordan алар атпайбы муну to'lordan? Булардын основной точкасы шуда. Булар кум ташып алып шуга чыгарган өзү булар. Не кылат ал жактан? Окоп кылып алган. Булар эң коркунучтуу су экен да? Эң коркунучтуу опасный шуда бизге. Мына биздики. Биздики кандай? Мына биздики. Biz sizni жаман izledik өзү. Кеш түрүмө немеге кирип алып таппадык. Табып аттык, бирок чалсак оштонбуз, башка жактанбыз деп атты да. Алып келип бир көрсөтөк эми үчөөбүз жого бөлгөн. Тамак ташыйсыздар. Тамак ташыйбыз. Биздерде ишибиз тамак ташыш. Суу десе суу жеткизип келебиз. Ошо күнү кандай болду эле? Сиз каякта элеңиз? Мен үйдө уктап калыпмын, мана ойгоп чыкты мени. Уктап калыпмын, вообще эле уктап калыпмын. Мен чыктым, даң деп баштады, атышты. Шо боюнча Немен кеттиңиз? Портермен кеттим. Бала чакам деле аз. Биз Бир күн мурун тынчып кетти деди да. Жак тургузуп, элдер кошуналарын тургузуп барга чыгып 10 минут ичинде чыгып кеттик. Бир күн мурун тынчып кетти деди да өкмөт. Малыбызга чейин кайтап келдик. Азыр жок. Малдар не болду? Жок, апырып кеттир. Yüzdөгү Өрүбүздү чачыптыр. Я. Кашыкка чейин? Полный. Шу ойдан чыккансыздар. Şu oydan. Газ бар го, газ. Шолорду битте атыптыр, мен мана видеого тартып койдум. Битте газга битте ок кетирген да буларчы. Анан коргонго кирип мына төшөк салып отуруптурлар. Үйдө биз аялым жапкан нанды жегенине чейин эмеси турат да жерде. Үстүнө вертолет менен биздикилер атса болбойбу эле? Билесем, биз качып кеттик. Биз качыштан башка неме түшүнгөн жокпуз. Ош Баткенге бардык, Баткенден окшош болду. Бала чакамды Ошко барып, азыр эки тасын больницага жаткызып кайтып келдим. Өзүм мен биякта кызмат кылып турам, Кудай калса. Эми кетиш ойдо жок? Жок. Жашайбыз, Кудай каласа. Бербейсиздер. Жок, ош бир белакыл өкмөт. Макта чегерачы сиздер да? Өкмөт эл бир белакыл жардам кылып үй берсе, Кудай калса кетиш деген ой жок да. Өлсөк өлөбүз. Ата бабасы өлгөн, өлөбүз Кудай калса. Чоң рахмат. Тынчпаңыздар. Мен атым Абдуллаев Гыламидин Жорович. Ушул айылдын тургунумун. Ушул айылда чоңоюп мына 55 жашка толдум, 55 чыктым. Энди кандай десем болот? Ушул биздин мечитибиз, элибиздин, айылыбыздын сыймыгыбыз акыскачы. Ушул мечиттен башка баары дээрлик. Мечиттин башкасы баары талкаланып күйүп бүттү. Мына бул жакта дагы деле түтүн өчөлөк экен. Бул кимдин үйү мына үй? Бул бир бай акабыз бар да, ошо кишинин үйү. Ал киши өзү өтүп кеткен, жеңебиз калган. Балдар, кыздары менен, неберелери менен, балдары менен калган. Былтыркы уруштан кийин өткөн бул киши. Жалган айтсам былтыркы урушка чейин өттүбү же кийин өттү ушундай. Былтыркы апрелде болду беле? Ооба. Ошол Орозодо. Орозодо. Орозодо өткөн бул киши. Өзү өтүп кетти. Түтүн дагы эле өчүп атты, дагы эле күйүп атат. Кантип качып чыктыңыздар эле сиздер? Ошол күнү каякта элеңиз? Ошол күнү мен эртең менен келгенмин, му жерде бир досум экөөбүз намаз окудук Баамдатты. Баамдатты окуп чыккандан кийин биз үйгө жетип жетпей уже башталды. Автомат үнү чыгып баштады. Анан уже балдар неме кылып WhatsApp'тан бири-бирге таштап тургула, качкыла, жөнөгүлө деп. Мен ошол жерден чыгып машина менен семьямды алып, анча-мынча чыгып калган адамдарды алып чыгып, но асфальт бүткөн жерге барсам, мен артынан бир үлкөн барды портер менен. Уже ал барып минометтин снаряд түшүп атат деп барды. Ал мына заставанын алдына келгенде уже снаряд түшкөн экен уже. Минометтин снаряд. Ошондо саат 6-да 6:15, 6:20-ларда Баамдат болсо, мисалы үчүн. 6:30 мыналар уктап бар ушулар. Тешбой өткүндөр бар. Мына жерде оюптур, бу жерде оюп. Тамтыгы чыгып турго бул эшиктин. Октор бияктан кирип, бияктан чыгып кеткен. Бияктардан да аткан экен да бу жактардан, а? Мыналар осколконун жайлары экен да. Мына майдаларычы. Осколочный экен. Дагы деле түтүн өчөлөк. Барып келели. Бери катыр, улук, үстүн күйөдө, бери катыр. Бери катыр улук. Неге? Кырша түшүп кетет азыр башынан күйүп бүткөн болсо.
Мына дагы деле. Эми жолдоп күйөт экен. Мына ичи күйүп атат үйдүн. Бул кимдин үйү дедиңиз? Омурзак деген акабыздын үйү. Омурзак? Такшы өзүп кеткен. Жеңе солгон. Ол деп түшүп кетти башында. Берак турай. Могу жактардан түтүн кадимкидей тап болуп атат. Омурзаган үйү кадимкидей жалындап күйүп атат мына. Омурзак акабыздын үйү. Кадимкидей күйүп атат андай. Өрт дагы деле. Өчкөн эмес. Потолок күйүп атат экен азыр. Кычка. Идиштер буяктап жатат. Жемилип кетчүдөй болуп атат. Бул жерден Гүлжигит Бектеновду тетиги жерден кел бери кел деп кыйкырат го тажиктер. Ошол жерде ушул жер болгон. Бул жагында биздин чек ара заставабыз болгон. Ал эми баягы видеодо чуркап келип тажиктер могу жерден колго түшүрүп алган. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп турган бул жагы Тажикстан. Бир дагы үйгө, бир дагы жанагындай жашоочулардын мүлкүнө эч кандай зыян болгон эмес. Булардын баары келип Кыргызстандын аймагына кирип келип, монтип ар тарабынан кол салып, эч бир келишимдерди эл аралык мындай бир макулдашууларды көзгө илбестен мындай баскынчылардай, террористтердей келип эле монтип биздин жай тургундарга, биздин аскерлерге чабуул жасап, мондай бир өкүнүчтүү жагдайды түзүштү да.